Салам достор. Гендер жана гендердик теңчилик деген эмне экенин билесиңерби? Эмне үчүн бул терминдерди билүү маанилүү? Анда келгиле, буларды чогуу чечмелейли. Гендер деген бар, жыныс деген да бар. Бул экөө бир маанини бербейт. Жыныс бул анатомиялык чындык, эркек менен аялдын ортосундагы биологиялык айырма. Ал эми гендер бул адамдардын коомдо өздөрүн кандай алып жүргөнү жана башка адамдардын тарабынан кандай кабыл алынганы. Гендердик теңчилик бул биологиялык жынысына карабастан аялдар менен эркектердин өз социалдык ролун эркин тандоосу. Гендердик стереотиптер деген бар. Бул аялдар менен эркектер кандай болуш керектигини жөнүндө калыптанып калган көз караш. Мисалдын негизинде түшүндүрөлү. Бир кыз өрт өчүргүч болгусу келет же өзгөчө кырдаалдар министрлигинде куткаруучу болуп иштөөнү кыялданат дейли. Бирок ата-энеси кызы турмушка чыгып, балдарды тарбиялаганы туура болот деп эсептешет. Ал эми коомдо баары эле балдар алсыздыгын көрсөтпөш керек дей берсе, муну уккан эркек баланын көңүлүн чөгөт. Мына ушунун баары гендердик стереотиптерге тиешелүү маселелер. Гендердик тең салмактуулукту сакташ үчүн гендердик зомбулуктан жана басмырлоодон оолак болуш керек. Муну да түшүндүрүп берели. Гендердик айырмачылыктарга негизделген тыюу салуу же чектөө өңдүү адамды эркине каршы жасалган ар кандай аракеттер гендердик зомбулук катары каралат. Ал эми гендердик басмырлоо бул адамды гендердик белгиси боюнча укуктарын жана кызыкчылыктарын чектеген өзгөчө учур. Биздин тарыхта оң мисалдар аз эмес. Курманжан датка аялдар мамлекетти ийгиликтүү башкара аларын баарына далилдеди. Ал эми Уран Сарбагышев бардык гендердик стереотиптерге карабастан балет бийчиси аялга гана таандык болгон кесип эместигин көрсөтө алды. Эми келгиле, үйрөнгөнүбүздү бекемдеп алалы. Жыныс менен гендер бир маанини бербейт. Жыныс табият менен, ал эми гендер коом тарабынан аныкталат. Гендердик жалган көз караш менен күрөшүү бул ар бир адамдын эркин тандоосуна карай жасалган маанилүү кадам. Бул тасма Новый ритм коомдун бирикмесинин тарабынан тартылган. Биз жаштар үчүн маалыматтык сессияларды өткөрүп, ошондой эле гендердик нормалар академиясы жана кыздын 40 чачы улуу сыяктуу билим берүү лагерлерин уюштуруп, Кыргызстандын түштүгүндө гендердик теңдикти өнүктүрүүгө өз салымыбызды кошуудабыз.